сенден гана. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар жана бизди Facebook Марал ТВ аркылуу көрүп жаткан көрүүчүлөр. Түз эфирде баарын сүйлөшөбүз программасы. Аны мен Орозгүл Арстанова алып барам. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев мырза. Абдывахап мырза, биздин студияга кош келипсиз. Кош болуп, саламатсыздарбы. Саламатсызбы. Ушул сиз менен бүгүнкү маекти кыргыз-тажик чек арасындагы абал боюнча баштасак, азыр бизге ошол акыркы маалыматтар боюнча чоң алайдагы кыргыз-тажик чек арасындагы абал курч бойдон калууда. Анан эмне үчүн ушул коңшу Тажикстан быйыл чек ара боюнча мындай агрессиялык кадамдарга барууда? Алардын максаты эмне? Сиз депутат катары муну кандай баалайт элеңиз? Эми бул жерде биринчиден ошол Тажикстандагы ошол шайлоолордун айтып атышат, шайлоонун алдында ошол азыркы президенти кайра шайлоого берди, элдин алдында өзүнүн ошол аброюн көтөрүп алайын деген максатта. Эксперттердин айтканы ушундай болуп атат. Экинчиден бизде да бийлик алмашкандан ушулар пайдаланып калайлы деген үмүт барбы? Бүгүн да ошо маалымат чыкты. Чоң Алай районундагы ал боюнча алар ушу такталуу элек жерге өздөрү контейнер коюп, бирок кайра биздин чек ара кызматы сүйлөшүп, аркага жылдырыптыр. Анан биздин улуттук коопсуздук кызматы жетекчиси бүгүн ошол жерге барып иштеп атат. Эми жакшы болуш керек деген ниет кылып атабыз. Анан ушул чек арадан сырткары дагы бир күндүн актуалдуу темалары ушул акыркы 4 күндөн бери ушул Сапат билим берүү мекемелеринин негиздөөчүсү президенти ошол Орхан Инанды мырзанын дайынсыз жоголгону мындай коомчулукту тынчсыздандырууда. Анан бул боюнча сиз кандай комментарий берет элеңиз бул? Бул боюнча биз ушул жоголгондон кийин эле бир күндөн кийин биздин Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети атайын кайрылуу кабыл алганбыз. Ошол өзүбүз депутаттар кеңешип, ал жерде өзүбүздүн оюбузду так айтканбыз. Бул кыргыз жараны бир жакка уурдап кетүү, бул биздин келечекте коом, биздин мамлекеттин, эгер мамлекет ошого жол берсе, бул чоң туура эмес иш болуп калат да. Анткени бул эгемендүүлүккө да шек келтирет. Эгер ар кандай божомолдор айтып атпайбы, сыртка алып чыгып кетти. Эгер сыртка алып чыгып кеткен болсо, анда биздин чек ара кызматы, башка атайын кызматтар бул боюнча келечекте жооп бергенге туура келет. Анткени бул биздин жаран, анан жаран болгондо дагы жөн жаран эмес, Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин эң биринчи келип Кыргызстанга ошол сапаттуу мектептерди ачып, биздин толтура балдарыбыз дүйнөлүк аренага ушул мектеп аркылуу чыкканын көрүп атабыз. Мен ойлойм, буну да азыр акырына чыгып карап турабыз. Анан биз дагы ошол бүгүн ошо депутаттар сүйлөшүп 7-майда боло турган Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетине күн тартибине бул маселени киргиздик. Ошо тышкы иштер министринин атайын күч органдарын чакырып маалымат угуп, алардан сурайбыз, эмне кылып атасыңар, кандай болуп атат деп. Азырынча ар кандай божомолдор болуп атат, бирок бул нерсе бизде ошол өзүбүздүн эл аралык аброюбузга, эгемендүүлүккө да шек келтире турган маселе болуп атат да. Түшүнүктүү. Анан сиз ошол кече Ош шаарында чек арадагы ошол кол салууда жабыркаган аймактан келген аялдар катышкан, ушундай жыйынга катышкан экенсиз. Анан ал жерде эмне маселелер талкууланды? Бул жыйындын максаты кандай болду? Анан эмне чечимдер кабыл алынды? Ооба, биз кече депутаттар тобу менен Ош шаарына барып, негизи биз өзү бул иш чараны Баткенге белгилеген болчубуз. Баткенге барабыз деп атты, бирок Баткендин губернатору суранып, Баткенде мындай чоң иш чара кылбай турсаңар азырынча абал турукташкан ачайын дегендиктен биз Ош шаарына жылдырып, уюштуучулар бул жерде ООН женщины деген биздин ООНдун атай уюму, анан жана Отунбаеванын демилгели фонду болду. Ошол Баткен областынан жалаң активдүү аялдарды, айылдык кеңештин депутаттары, мектеп директорлору, айылдык кеңештин депутаттары аялдар менен келип отуруп баарлашып, ошол кандай маселе бар, анан алардын чечүү жолдорун угуп келдик. Буга чейин биз сүйлөсөк, азыр барып биз угуп, аларды угуп келдик. Өтө жакшы форматта уюштуруптур. 5 группа кылып, ар бир группа менен кеңирип отуруп, маалыматтарын. Эң чоң нерсе, алар биз ушундай депрессия болуп атабыз, азырынча түнү дагы жакшы уктай албай атабыз, бирок бизге ал жер керек, таштабайбыз, бизге чек араны чечип бергиле деген нерсе болуп атат да. Ошо аялдардын ичиндеги патриоттук сезимине биз өтө мындай бир суктанып келдик да. Анан алардын эң чоң нерселери ошол жердеги айылдарда, жабыр тарткан айылдарда врачтар жоктугун айтышты. Эң чоң маселе врачтар жок.
ошо билим берүү тармагына дагы ошо жакшыраак көңүл буруп, мугалимдерге кичине колдоо көрсөтүп, балдарга жакшыраак билим берсе экен. Анткени көбү ал жерге башка кесиптеги адамдар жөнөткөндө деле эгер балдарына жакшы окута алган мектеби жок болсо барбай турганын көрүп калдык да. Ошо баткенде анан ошол айлыктардын, пособиянын, анан ошол акыркы убакта депрессия болуп, эркектер дагы уже кыйналып аткан, ошо пенсия жашын аялдарга 50 жаштан түшүрүп берүү маселесин карады. Анан экономикалык маселелер, буга чейин ошо аялдар өздөрү ишкер болуп, ошондой эле сулуулук салондорун, магазин башкаларын ачканда булардын баары тонолуп кетип, азыр иш жок калганын, ушуларга жеңилдик берүү, салык ишкерлүүлүктө жеңилдик берүү, текшерүү жагынан жеңилдик берүү маселелерин кылды. Биз бир 6 депутат барып катышып келдик. Буюрса ушунун үстүнөн иштейли деп азыр аракет кылып атабыз. Анан ошол чек ара маселесинде азыр эми ошол өткөндө куралдуу кол салуу болгон Баткен облусунда азыр Баткенге өзгөчө статус берүү маселеси жогорку кеңеште талкууланып атат. Бирок буга дагы кошумча сунуштар киргизилет деп азырынча кабыл алына элек. Анан ушул жыйындан кийин дагы кайсы нерселерди эске алыш керек экенине мындай жыйынтык чыгардыңыздар? Эң биринчи биз ошол жерде Баткенде ошол элдерге үмүт бериш үчүн ал жерде ишкердүүлүк жандандырыш керек да. Ал жерде жумуш болуп, жакшы айлык алып, ошол жерде үй бүлөмдү багамын алам десе, анан ошол жердеги жакшы сапаттуу мектеп менен жакшы ооруканалар болсо, мына ошол жерде гана жанданат. Анткени эгер биз Баткенде ошол жердеги жашоону жандандыра албасак, анда биз чек ара маселесин чечишибиз кыйын болот. Буга чейин деле биз жогорку кеңеште 3 жыл атайын токтом кабыл алып, тез арада жер трансформация кылып, ошол талаш жерлерге жерди чек кылып берип, элдерге бергиле десек, өкмөт аткарбай келип, ошо эң акырында ошо урушуп талашып атып кылдык, бирок ал кеч болуп калды да. Биз чек араны чечкичекти, ал чек ара маселесин алар менен баягы сүйлөшүүгө чейин кээ бир ыччактарды кылып алсак жакшы болмок да. Кошумча альтернативный жолдорду куруп, ошол жерге элдерге чек берип, үйлөрдү курдуруп алып, анан сууларды чыгарып, башка кылганда анан алар менен сүйлөшүү оңоюраак болот. Тилекке каршы биз ушундай даярдыктар жок болуп калды. Ошол азыр ошо өкмөт өзү иштеп, Баткен областына өзгөчө макам берүү жөнүндө мыйзам алып келди. Эми бул негизи карап көргөндө 5-чакырылышта өзү чек арага жайгашкан элдердин статусу деген мыйзам кабыл алган. Мына ушул мыйзам аткарылышын биз талап кылып аткара албай эле аткартылбай эле койдук. Анткени ошол мыйзам боюнча деле ал жерде жашагандардын айлыгы, пенсия пособиясына акча кошулуп келиш керек болчу. Тилекке каршы өкмөт, ошо финанс министрлиги биздин акча каражатыбыз жок деп ошол мыйзамды аткарбай келген. Эми азыр жаңы мыйзам ошол жаңы мыйзам алып атат. Эми бул биринчи окууда келгенде бул депутаттардын өтө катуу сын пикирине калды. Анткени бул жерде дагы эле баягындай жалпы сөздөр жазып келди. Конкреттүү ичинде болгон нерселер жок. Мен мисалы үчүн сунуш бердим. Биринчи сунуш Баткен областында жерди трансформациялоо маселесин Баткен губернаторуна укук берүү. Анткени Баткен губернатору бир инвесторду чакырып айта алат: мен сага 2 гектар жер берем, бул жерге бир завод кур деп. Же бир ошол бир жакшы бир ишкерди чакыра алат: мен сага 1 гектар жер берейин, бир мектеп кур деп, оорукана кур деп. Анын мүмкүнчүлүгү жок, айта албайт. Эгер ошол курам деп барганда дагы өкмөт 2 жыл жүрөт да. Бул бир эле маселе. Экинчи маселе, азыркы убакта ишкерлер үчүн эң чоң проблема бул текшерүү органдары болуп атат. Баткен ошол чек арага жайгашкан жерге, Баткен областына ким ишкана курам десе 5 жыл салыктан бошотуп, 5 жыл текшербей турган нормалар киргизиш керек да. Ошон конкреттүү нерселер киргенде гана ошол мыйзам иштеп, элде бир үмүт болот да. Ал эми экинчи окууга алып келебиз деп атат. Биринчи окуудан өттү, колдоп бергенбиз, экинчи окууда да көрөбүз. Неге эле мыйзамды ошол конкреттүү иш-чаралар ичине киргизбесе, көп убагында эле биз өкмөт каныктайт, өкмөт деп коебуз, бирок өкмөт эч качан аны кылбайт да. Анткени өкмөт деле бизде 1 жыл болуп атпайбы өкмөттүн өмүрүчү. Ошон үчүн азыр бул боюнча да маселе бар, бирок эми азыркы убакта ошол жагдай алып келди. Өкмөт да тилекке каршы бир өкмөттө мындай ошо экономиканы маселени түшүнгөн, ишкерликти түшүнгөн кадрлар өтө аз болуп атат. Өкмөттүн деңгээли да өтө төмөн болуп атат. Эми бирок көптөп бул мыйзамды жакшыраак кылып чыгарууга аракет кылып атабыз. Анан ошол сиздин депутаттык ишмердүүлүгүңүз тууралуу суроолорду улантсак, 6-чакырылыш ушул 1 айдан кийин жайкы июлда жайкы каникулга тарайсыздар. Анан парламенттик ошону менен күзүндө жаңыдан парламенттик шайлоо болгону турат. Бул чакырылыштын мөөнөтү бүтүп атат. Бул ошол эми 6 жыл отурдуңуздар. 6 жыл аралыгында сиз кайсы мыйзам долбоорлорду демилгилеп, анан канчасын ошол ишке ашырдыңыз же болбосо кабыл алдырганга жетиштиңиз? Мен негизи депутат болгондо өзүм ушу ниет кылдым эле 3 тармак боюнча иштейм деп. Биринчиси экономикалык маселелер, ишкерлүүлүккө колдоо, экинчиси билим берүү тармагы, үчүнчүсү экология. Мен эң биринчи депутат болуп келип, бул мыйзам чыгарган мыйзамыбыз даярдап, өзүнүн ушу пикирлештер менен бул биз жеке менчик мектептерди салыктан бошотканбыз. Акыркы ошол мен былтыр депутаттык мөөнөтүбүз бүтөөрдө билим берүү министрлигинен
суроо талап кылганымда Кыргызстанда ошо мыйзам кабыл алгандан 100дөн ашык мектеп ачылыптыр. Бул деген негизи эле сапаттуу болуш үчүн ар бир тармакта эле сапат болуш үчүн атаандаштык болуш керек да. Бул атаандаштык күчөттү. Биринчиден, экинчиден мамлекетке ошончо мойнуна жүк азайды да. Түшүнгөндөр. Анткени жеке менчик мектептерге мамлекеттен акча бөлүнбөйт. Алар ал жерде кошумча жумуш орундар түзүлөт. Биринчи мыйзам ушу болду, иштеп жыйынтык болду. Ошол эле билим берүү тармагында ошол PhD'ни киргизүү боюнча биз мыйзам кабыл алдык. Бул демек мына азыр уже бул өкмөт дагыдан токтом кабыл алды. Демек бул эл аралык ошол билим тармагына биздин кадрлар иштей алат. Бул жол ачылды буга нерсе. Анан бул эл аралык деңгээлге баягында жеткенге бир тепкич болду, жакшы болду. Дагы эле бир мыйзамыбыз менен биз мектептерди 5 жылда бир көз карандысыз аккредитацияны өткөрүү боюнча мыйзам кабыл алганбыз. Анткени мамлекет буга чейин мектептерге акча берет, бирок жыйынтыгын ала албайт да. Жыйынтыгын текшере турган критерий жок. А бул жерде 5 жылда ошондой бир сыра аккредитациядан өткөндөн кийин, эгер ошол мектеп өтпөй калса, мектеп директоруна жазаланат, иштен кетет, мектеп жабылганга чейин барат да. Бул демек 5 жылда бир мамлекет ошол берген акчасын текшерип, ошо сапатты текшере алат. Бул билим берүү тармагы боюнча дагы. Эми дагы башка экономикалык жактан караганда биздин эң көп талкуу кылып, бизде эң көп мээнет кылып, биз 1,5 жыл жүргөзүлгөн окшойт. Мен ушу 90% депутаттар менен бирден сүйлөшүп чыктым. Бул ачык асман саясаты мыйзамын киргизе алдык. Биз Абак кодексин өзгөртүп киргизе алдык. Анткени биз азыр карап көрсөк, буга чейин дүйнөгө Стамбул же Москва аркылуу учабыз да. Түз бизге Европага, Азия мамлекеттерине, Кореяга, Японияга түз рейстери жок. Бирок мүмкүнчүлүк бар. Анткени Кыргызстан өзү географиялык абалынан карап көргөндө Азия менен Европанын ортосуна жайгашкан. Анан толтура учактар биз аркылуу уча алат да. Тилекке каршы ушул мыйзам өзү биринчи кадамдар 2003-жылы башталган, бирок ошо биздеги жеке менчик компаниялар суранып, бизге 10 жыл берип турула бутка туруп алайлы деген, бирок 10 жылдан деле алар бутка турган жок. Биз мыйзам кабыл атканда көрдүк кандай лобби болуп каршы иштегендер. Бирок биз көптөгөн депутаттардан эң негизгиси коомчулуктун, тур операторлордун колдоосу менен бул мыйзамды кабыл ала алдык. Мыйзам кабыл алгандан кийин 1-2 рейс ачылгандан кийин пандемия башталып кетип, бул мыйзам толук иштебей калды. Бирок экинчи дагы маселе бар. Биз бул мыйзам кабыл алгандан кийин биздин аэропортту ушул дүйнөдөгү эң алдыңкы 10 топ компанияга конкурстук негизинде башкарууга беребиз деген ниет болчу. Бул экинчи кадам болчу. Анткени ошол дүйнөдөгү эң күчтүү компаниялар биздин аэропорттун менеджментине келе албайт да, коркот. Анткени булардын кызмат көрсөтүү сапаты төмөн кыйла эле. Биз ушул мыйзам кабыл алынардан мурун мен Сингапурга, Түштүк Кореяга, Грузияга барып алардын тажрыйбасын үйрөнүп келгенден кийин Сингапурдун компаниясы айтканда дүйнөдөгү биринчи орун экен, биз барып силердин аэропорттуңар менен иштешиңе даярбыз депчи. Бизде ошол жеке мамлекет өнөктөштүк мыйзам, баягы доверительный управление деген мыйзамдар бар, ошол негизинде бере алабыз. Анан бул боюнча мен ошол маалда президент Жээнбековго кирип түшүндүрүп, анткени ачык асман мыйзамын кабыл алганда дагы кээ бир депутаттар кирип ошо вето койдурам деп аракет болгон. Мен ошондо кирип түшүндүргөндөн кийин анан ал макул болуп, өкмөттө атайын комиссия түзүлгөн. Бул Абылгазиев премьер-министрине башталып, Боронов маалында бүттү. Ошондо биз дүйнөлүк банктын IFC деп өкүлү бар Кыргызстанда. Алар өздөрү полный изучение кылып, анан кийин дүйнө ошол эл аралык деңгээлде конкурс өткөрүп, аэропортту башкага беребиз деп иш баштаган болчу. Тилекке каршы аэропорттун ошол убактагы жетекчилиги, транспорт министрлиги жана фонд госимущество буга каршы чыгып, созуп бүтпөй калды аягына чейин. Анан бийлик алмашып кетти, калып кетти да. Эгер мына ошондой болуп, биз аэропортту ачык асман мыйзамын аэропортту дүйнөдөгү эң алдыңкы топ компанияга башкарууга берип 15 жыл, анан ачык асман толук иштетип алсак, бизде кумтөрдөн көп салык түшө турган тармак бар да бул жерде. Бул ошол болсо бизге туристтер көбөймөк да, анан туристтердин акчасы жөнөкөй элге кетет да. Мындай карагандачы. Мисалы үчүн бир турист келсе, биздин мейманканага жатат, тамак аш жейт, кийим кече сатып алат, таксиде жүрөт, толтура жөнөкөй элге акчалар таркайт да. Мына бул экологияны дагы сактап калганга мүмкүнчүлүк болот да. Ошондой турист. Анткени азыр дүйнөдө туристтер көбүнчө ушул тоолорго, баягы жараткан өзү кандай жараткан ахвалда калган жерлер бар көргүсү келет да. Бизде андай жерлерибиз бар, ошону иштете албайт азыр. Бул ушул ачык асман мыйзамыбыз боюнча. Андан сырткары биз Финляндияга барып келгенден кийин көрүп келдик. Финляндиянын жери саз экен, бирок асфальт жолдордун гарантиясы кепилдик 10 жыл экен. Биздин жолдорубуз жакшы, жерлерибиз жакшы, бирок бизде жаңы курулган асфальттын кепилдиги 2 жыл экен да, ремонт болгондор 1 жыл экен. Биз мыйзам кылып буну 5 жылга узарттык.
азыркы убакта кийин асфальт жол кургандан кийин ошол бузулса 5 жыл алар кепилдик берип оңдоп бериш керек. Бул мыйзамыбызда кабыл алды, ишке кирди. Андан сырткары биз ушул интернетти айылга жеткирүү боюнча бир мыйзам долбоорун кабыл алдык эле. Өкмөт ошол убакта президент Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү жана цифровизация жылы деп атады. Бирок ушул мыйзамга биз өкмөттөн корутунду ала албай аттыктан мен кирип дагы түшүндүрбөй. Президент сиз айттыңыз, бирок иш жүзүндө болбойт деп. Бизде мисалы үчүн интернетти айылга жеткириш үчүн баягы 10 квадрат жерге антеннасын коюш керек, операторлар связи. Мына ошо жерди трансформация кылыш үчүн 2 жыл кетет экен да. Ошо интернет жеткириш үчүн байланыш операторлорго ошол антеннасын коюш үчүн жерди трансформация кылбай эле бере берсин деген мыйзамды киргизип, бирок буга да 1 жыл жүрдүк. Абылгазиевдин өкмөтү болчу, анан президенtti кирип атып айтты. Анан бизде мыйзамда өкмөт корутундусу жок болсо кабыл ала албайбыз да, тура беребиз. Өкмөт эмне үчүн корутунду бербейт? Өкмөттө өтө көп бюрократия да. Бюрократия бул жерде буну жер кантип кетет, жайыт эмне болот, андай болот деп каякта бир ортодо баягы орто шайтан жаман дейт го, ортодо отурган аппараттагы бир сотрудниктер бир туура эмес терс пикир жазып коет, ошо менен тура берет да. Кызыккан адам жок да. Ана ошентип бул мыйзамда өттү, азыр мына региондорго интернет тез жетет. Ошондо бизде ошо байланыш операторлор айтып калды, 300дөн ашык уголовный иш бар бизде деп. Кээ бир убакта биз карабай эле антеннаны коюп койгонбуз, бирок интернет жеткириш керек деп эмне кылабыз депчи. Кийин ошолор баары жабылып ишке түшүп кетти да. Ошо мыйзамдар өтүп иштеп атат буюрса. Анан ушул ачык асман боюнча айтып кеттиңиз, анан ушул аба майдандарын жеке башкарууга берүүдө коомчулукта дагы кандайдыр бир терс, бул стратегиялык объект деген анан ушундай бир терс пикирлер бар. Жакында эле ошол Манас аба майданын Татарстандын бир компаниясына ушундай берет экен, же болбосо ошолор келип башкарат экен деген бир каңырыш жаңылык чыгып, андан кийин ал жокко чыкты. Ушул муну кооптонууну кантип жойсо болот? Мындай кооптонуунун баардыгы элдин бийликке, өкмөткө ишенбейин дегени да. Биз айтканбыз, эгер ошол башкарып бергенде ачык конкурс кылып, эл аралык деңгээлде конкурс кылып, эл аралык эреже менен конкурс кылыш керек. Анткени өкмөт жең ичинен сүйлөшөт дагы, ошол эч кандай бир дүйнөдө аты жок, бир жөнөкөй эле бир региондун бир компаниясына беребиз деген буга чейин болгон, коомчулукка бердирген эмес. Биздин ошол баягы план боюнча буну эл аралык деңгээлде Дүйнөлүк банк өз атайын эл аралык эреже менен тендер өткөзүп, эң алдыңкы 10 компанияны чакырып ошолорго бермек да. Тилек каршы, бирок бизде ушундай түшүнүк бар, дагы эле Советтер Союзунан калган бардык нерсени мамлекет башкарыш керек, мамлекет көзөмөлдөш керек, мамлекеттик менчигинде болуш керек дейт. Тилекке каршы Кыргызстанда мамлекет башкарган бир дагы коррупцияга аралашпаган орган жок. Мамлекет кайсыл жерде башкарса, ошол жерде коррупция болот, ошол жерде тууган урууну алып келет, ошол жерде баягындай мыйзамсыз нерселер кете берет да. Түшүнүктүү. Анан ушул 7-чи чакырылыш үчүн парламенттик шайлоо күзүндө болгону жатат. Анан бул чакырылышта, 7-чи чакырылышта сиз талапкерлигиңизди коесузбу? Эгер койсоңуз, кайсы партиядан келейин деген оюңуз бар? Бул жерде мен ушу 5 жыл, 6 жыл депутат болуп атабыз. Анан кээ бир нерселерди кылса болоруна көзүм жетти да, кээ бир мыйзамдарды кабыл алып, депутаттар менен сүйлөшүп, түшүндүрүп, кандайдыр бир тармакты алдыга жылдырса болоруна көзүм жетти. Эгер кичине болсо да тажрыйба алдык. Азыр биз өзүбүз ошол парламенттеги кээ бир прогрессив ойлонгон бир нече депутаттар ортодо сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Эгер ошондой болсок, биз мүмкүн ошол партияларды бириктирип, бир нече партияны бириктирип, өзүнчө чоң күч болуп чыгарууга азыркы убакта сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Бирок акырына чыга элек, эми бул азыр биринчиден мыйзам кабыл алына элек, кандай тартип менен болот шайлоо. Толук азыр Конституцияда 90 эле жазылган, пока мыйзам жок. Биз өзүбүздүн дагы депутаттар тобунун мыйзамын биринчи окуудан өткөзгөн болсубуз. Биз эгер бул преференциялык системаны киргизген элек, партияны шайлайт, партиядан кийин ичиндеги адамды дагы кандидатты шайлай алат деген. Эми эгер ушул мыйзамды өткөрүп алсак, жакшы болот. Эгер аппарат президенттин өзүнүн дагы башка ойлору бар дейт, бүгүн эле аппарат президенттин маалыматы чыкты, жакын арада киргизебиз деп кирсинчи, эми ошо мыйзамга дагы карап көрөбүз да, кандай эреже менен өтөт. Бул өтө маанилүү. Анан мисалы ошол күзүндө парламенттик шайлоонун босого балын 7%дан 3%га түшүрүү боюнча бир мыйзам долбоору же токтом дейбизби, кабыл алынган. Бирок андан кийин баш мыйзам өзгөрдү. Анан жакында эле ошол 3%дык чекти партиялар үчүн кайра 5%га көтөрүү боюнча дагы мен ушул социалдык тармактарда пикирлерди окуп калдым. Айрым бир сайттарда чыгып атты. Демек кайра көтөрүлүшү мүмкүнбү? Бул мыйзам долбоордун мен да авторумун. Биз ушул октябрь революциясы деп коебуз, октябрь окуясы деп коебуз. Одан кийин кайра келгенде ушул мыйзамды тез арада кабыл алганбыз. Бул жерде Алтынбек Сулайманов, мен, Жанар Акаев болуп 3%га түшкөн. Биз эми ушуга турабыз деп атабыз. 3%га түшсө,
баягы бардык күчтөрдүн өкүлдөрү парламентте болсо, ошондо талаш тартыш бар, талаада эмес, парламенттин ичинде болот да. Бул негизи өнүккөн өлкөлөрдө канча өнүксө мамлекеттер, ошол өлкөлөр ошонун ичинде пайызы төмөн да. Авторитардык мамлекеттерде жогору. Биз 3% мыйзам бар, ошону сактап калганга аракет кылабыз. Анан ушул коңшу Казакстан жакында эле кабыл алды, алар дагы ушул 7%дан 5%га түшүрдү. Анан ошол эле учурда Өзбекстанда дагы шайлоолорду ушул башка мындайча айтканда партияларга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берүү, ушундай бир шайлоо мыйзам долбоорлору каралып кабыл алынып жатат. Демек биздин кошуналар дагы акырындап ушул биз мурда өткөн жолго келип жатабы, кандай десек болот? Ооба, анткени дүйнөдө азырынча эң туура жол ушул болуп атпайбы? Албетте акыркы чындык эмес, бирок туура жол ошол. Өнүккөн мамлекеттерди карап көрсөк, өнүккөн мамлекеттердин тарыхын бардык мамлекеттер парламент система менен өткөн. Кайсы мамлекеттер парламент система өтсө, ошол жерде өнүгүп аткан. Экономикасы, коомчу бардыгы. Канча мүмкүн болсо, ошол баягындай порог ылдый болсо, ошончо көбүрөөк эл өкүлдөрү келе алат, элден чыккан жөнөкөй адамдар. Эгер бийик болсо, анда жалаң олигархтар келет да. Буга көзү жетип атат да, биздин кошуна мамлекеттерде эле буга чейин авторитардык экен, бирок барып көрүп дүйнөдө чоң демократиянын толкуну келет атат. Алар деле адан четте кала албайт, өздөрү бир эки кадам кылып атат да. Тилекке каршы биз кайра аркага кетип атабыз. Буга чейин жеткен ийгиликтерибизди дагы коргоп кала албай аркага кетип атабыз. Мен ойлойм, бул убактынча нерсе менимче. Анан шайлоо демекчи ушул Ош шаардык кеңешинин депутаты болгонсуз. Анан азыр ошол Кыргызстандагы эң чоң шаарлар Бишкек менен Ош шаарынын шаардык кеңешинин шайлоосу жокко чыгып, кайрадан шайлоо белгиленди. Бирок ушул шаардык кеңештердин таасири кандай болуп калат? Жаңы кабыл алынган баш мыйзамда булардын мындай мисалы чечим кабыл алуу же мыйзам чыгаруу рычагдары кандай каралган? Азыр эми мына жакын арада бизде ушу эки депутатыбыз Эсенеманов менен Алы Караш мыйзам долбоорун алып келди. Булар ушу жергиликтүү башкаруу органдарын кайра эле ушул централдаштырууга алып келип атат да. Бул тилекке каршы, бул аркага жол. Ал үчүн айыл өкмөт башчыларын, аким сунуштап, айыл кеңешинин депутаттары шайлайт деп атат, а Ош, Бишкек шаарларын президент сунуштайт деп атат да. Эми президент ошончо кадрды каяктан табат дейм да. Ошол жергиликтүү партиялар өздөрү кайра ким иштейт, кандай кылат жакшыраак болот. Анан канчалык ошол мэр же айылда өкмөт ошол өзүнүн депутаттарга көз каранды болуп отчет берип турса, бул элге да отчет берип турмак да. Тилекке каршы аркага кетип атабыз. Бирок эмне болгондо дагы бюджетти ошол шаардык кеңештин депутаттары бекитет, көзөмөлдөйт, баары элдин көзөмөлү болот да. Анан ушул шаардык кеңештер эми буга чейин 2 жолу 2012 жылдан бери эсептегенде 2 жолу шайланып окшойт. Бирок ошол шаардык кеңештер, кеңеш мэрди шайлаганда дагы мындай калк арасында нааразычылыктар, сындар айтылды, сындар болду дегендей. Ал эми мэрди түз шайлашыбыз керек деген дагы сунуштар бар эмеспи? Мисалы эл өзү түз шайлаш керек. Эгер буга барса кандай болот? Бул эң туура кадам болот. Анткени бизде биринчи кадам ошол депутаттар шайлайт, эл өкүлдөрү. Анан кийинки кадам эл шайлай турган болуш керек болчу. Тилекке каршы эми кайра биз аркага кетип атабыз, бирок мен өзүм ошол мыйзамга сунушту бердим. Ошол айылдык кеңештин депутаттарынын, айылдык өкмөттүн башчыларын дагы эл шайласын деп. Эми эгер буну кабыл ала албай, бирок менимче азыр бийлик дагы ошого кызыктар болуп атат, ошол акимдер коюшуначы. Анан эми анда ким кылат? Айыл өкмөттөр анда акимге кызмат кылат, элге кызмат кылбайчы. Анан ошол эле ким акча берсе, аким ошону көрсөтө турган болот. Ошон үчүн тилекке каршы биз бул тармактан аркага кетип атабыз, бирок мен ойлойм, бул убактылуу нерсе болот. Анткени баары уже дүйнөдө азыркы убакта велосипедди ойлоп таап койгон да. Анын башын оорутпаш керек, ошол табылган велосипедди миниш керек да, жакшы велосипедди. Анан ушул 6-чы чакырылыш эми эң көп сынга кабылды, мөөнөтү дагы узарып кетти, көбүрөөк мисалы 6 жыл отурду дегендей. Анын эми сын көп, бирок ошентсе дагы ушул чакырылыштын мындай позитивдүү жагын көрө алдыңыз? Мисалы позитивдүү жактары деп кайсыларын айтсак болот? Мисалы эми бардык эле чечимдерин, бардык эле кадамдарын жокко чыгаруу, булар баарын элге каршы иштедим деп жокко чыгаруу туура эмес болуп калабы? Жок, албетте иштеди да. Бул эми мындай да, карап көрсөк, эми биз азыр парламенттик системага жаңы гана өтүп атканбыз. Бул чакырылыш экинчи жолу парламенттик система менен шайлоо болуп аткан. Биз эми бутка туруп атканда кайра биз аркага кеттик да. Анткени бизде ошол күч структуралары, прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы президентке караганда демек президент монстр болуп, диктатор болуп тура берет экен да. Биз толук парламентаризмди колдой албадык. Бирок ошентсе деле бул чакырылышта прогрессивдүү ойлонгон, ар дайым чындыкты чыркырап айткан биздин депутаттар болду. Ошол эң кыйын маалда да оюн коркпой айткан депутаттар болду. Элдин оюн ар дайым эмес, бир көпчүлүк көйгөйлөрдү биз жеткирип, өкмөткө айтып, талап кылып тура алдык да.
Анан ушул сиз буга чейин берген маектериңизде мамлекет менен өлкөнүн айырмасын ушул жакшы билишибиз керек. Анан жада калса ушул айрым депутаттар же болбосо биздин кесиптештер дагы мамлекет менен өлкөнүн айырмасын жакшы билбейт деп айткан экенсиз. Анан ушул мамлекет менен өлкөнүн айырмасы кайсы жана биз муну кандай так билсек мындай эмне берет бизге, пайдасы кандай болот? Маанилүү да. Бул өтө маанилүү. Биз анткени бул мамлекет деген бул биз депутаттар, өкмөт, мэриялар, бюджеттен акча алган адамдар. Мамлекет, чиновниктер. Өлкө бул чек аранын ичиндеги бардык жарандарыбыз, бардык дүйнөбүз, бардык биздин өлкө да. Анан ошо мамлекеттин ролу өлкөдө канча кичине болуп, мамлекет аралашпаса өлкө эркин болот да. Мамлекет бардык жака мурдун тыгып, бардык жерге башкарып, көзөмөлдөй берсе, ошол жерде коррупция болот да, мамлекет өнүкпөйт. Эмне үчүн биз ошо баягы мамлекеттик эмес уюмдар МПО жөнүндө, агент жөнүндө мыйзамга каршы чыгып, башында өткөзбөй койгонбуз 2016-жылы. Анткени ал мамлекет көзөмөлдөйт деген жерде мамлекет коррупция болот да. Дерегуляция деген саясат бар да, кийлигишпөө деген. Кайсы жерде мамлекет кийлигишпесе, ошол жерде өнүгүү болот. Ойлоп көрсөңүз, таксисттер азыркы убакта Бишкекте эң жакшы кызмат такси. Мен 5-этажда жашайм. Мен 1-этажга лифт менен 1-2 мүнөттө түшөм, чалып койсом такси күтүп турат мени. Арзан, тез бага жеткирет. Мамлекет ал тармакка эч кандай аралашпайт да. Жеке менчик компаниялар конкуренция негизинде ошол тармак алдыга жылып атат. Мамлекет аралашкан тармакта бардык жерде коррупция. 90% жери коррупция. Ошон үчүн өлкөнүн ичинде канчалык деңгээлде мамлекеттин ролу азайып, кийлигишпесе, эркиндик болсо ошол тармак өнүгөт да. Бизде жарандык коом, Орто Азияда эң күчтүү биздин жарандык коом бар. Мына биз ушу чакырылышта дагы биз билбеген, биз айтпаган, парламент айта албаган нерсени жарандык коом айтып атты. Алар жеткирип атты. Биз алардын үнүн аркылуу кээ бир убакта ошолордун үнүн парламентке жеткирүүгө аракет кылып аттык да. Анткени ал жерде эркиндик болгон. Эми ошол жарандык коомду да сындырабыз деген аракеттер болуп атат да. Бул өтө туура эмес. Анткени бул дүйнөлүк, дагы эле айтып кетейин, тарыхта өнүккөн мамлекеттердин тарыхын карап көрсөк, бул практикада өткөн нерсе да. Ошон үчүн бизде анан кээде айтат го, мен мамлекетке кызмат кылам, мен өлкөгө кызмат кылам деш керек. Мен мамлекетке кызмат, мен өлкөгө кызмат кылам, менин өлкөм деп кыргыз. Анан ошол сиз жаштарга демократия, анан парламентаризм баалуулуктарын мындай үйрөткөнгө аракет кылган депутаттардын бирисиз, жайылтууга. Анан бирок биздин ошол коомдун мындай кайсы бир катмарында демократия бул негативдүү чагылдырылып калган да, демократия деген сөздүн өзү. Анан жаштарга ошону туура жеткирүүдө эмне маанилүү, сиз эмнелерге маани бересиз? Ооба, бизде акыркы шайлоодо биз ошо оппозициялык партия менен чыкпадык, Атамекен менен. Мына ошондо региондо элдер менен жолугуп атканда көп жерлерде демократия, реформа деген сөз кайра бул терс сөз болуп калганын көрдүк да. Анткени демократиянын баалуулуктары, демократия жөнүндө телевидениеде эксперттер эле сүйлөшүп, жалпак тилде жөнөкөй регионго жеткире албаппыз да. Демократия деген эмне деген? Демократия деген бул көпчүлүк ортодо бир эреже кабыл алып, ошону аткаруу да. Эң жөнөкөй эле нерсе. Көпчүлүк кабыл алды, ошону аткарабыз, бул деген демократия. Ошону биз жеткире албай атыппыз да. Анан биз ошодон кийин өзүчө группа түзүп, дембердеп, жаштар менен ошол айына 2 жолу семинар өткөрүп, балдар менен иштей баштадык. Демократиянын баалуулуктары эмне деген, сөз эркиндиги эмне деген, адам укугу деген эмне деген, биз бул менен көбүрөөк жаштар менен анан жөнөкөй элге да жеткирип алышыбыз керек экен. Анткени ушул убакта бийлик буга чейин ошол нерселерди реформа кылабыз деп, демократтар булар деп, баягындай жакшы оппозицияны деле мокочо кылып көрсөтүүгө аракет кылган. Анткени буга чейин бизде соцсеттер анча жакшы иштебей, негизи КТМ менен ЛТР болуп экен, кара яшик деп. Ошонун күчү келген да. Бирок акыркы убакта жакшы, мына 2-3 жылдан бери алар жакшы көрбөй, эл көбүнчө соцсеттерде болуп калып түшүнө баштады. Анан соцсеттерде эле бирок ушул нерсени биз элге карапайым, жөнөкөй, жалпак тилде жеткенге аракет кылышыбыз керек экен. Ушул демократиянын деген сөздү ушул негативдүү чагылдырылып калган дедик. Анан ошол эле учурда жана жогоруда өзүңүз да айтып кеттиңиз, ушул парламентаризм, анан депутат деген сөз дагы азыр мындай негативдүү бир маанай алып калды. Бир нерсе болсо деле ошол күнөөлөп, мисалы сын айтышат. Бирок буга экинчи жагынан ошол депутаттардын билим деңгээли, даярдыгы дагы таасир берип койду да. Мисалы ошол сиз өзүңүз дагы ошо жогоруда айтып кеттиңиз, мен депутат болоордо 3 багыт боюнча иш алып барам деп өзүмө максат койгом. Экономика, ошол билим берүү тармагы, ишкердик деп өзүңүз айтып кеттиңиз, анан экология деп. Мисалы жаңы депутат болом дегендерге сиз эмне кеңеш айтат элеңиз? Кандай даярдыкта болушу керек? Мен баягы ошол сиз берген суроодо 3-чү жөнүндө айтпай коюп, экология жөнүндө. Экология боюнча да биз мыйзам кабыл алганбыз. Кыргызстанда ким электромобиль чыгарам десе, же алып кирем десе, ошону толук салыктан бошотконбуз. Эсине чыгып кетпеш коюн. Анан жаңы депутат болом дегендерге эң биринчи бул
мен ушул өнүккөн бизге окшогон Азия мамлекеттери, Корея, Япониянын, мына ушулардын, Сингапурдун тарыхын окуп чыкканга кеңеш берет элем да. Сингапурда мисалы жаңы мамлекет болушканда, жаңы өлкө болгондо, алардын өзүнүн ичкенге суусу болгон эмес, сырттан сатып алган кумду, жөнөкөй курулуш материал кумду сырттан сатып алышкан да. Бирок убакыты келди, алар дүйнөдөгү баягы адам башына дүң производствосын эсептегенде, дүйнөдөгү 5 мамлекеттин эң алып 5 мамлекеттин катарына кире алды да. Ошон үчүн баягы Ли Куан Юнун китеби бар, из третьего мира в первый деп турупчу. Мына ошол китептерди окуп, анан ошол жол менен эң башкысы эркин экономика саясатын үйрөнгөнгө чакырып кетет элем. Анткени бир гана ушул нерсе менен биз качан экономикага, ишкерлерге эркиндик берип, аларга жеңилдик бергенде гана экономика өнүгөт. Эркин экономика саясатын жүргүзбөй сайын эч кандай мамлекеттик кийлигишүү, көзөмөл, күчөтүү, башкаруу эч нерсе бербейт. Бул дүйнөлүк практикада уже далилденген нерсе да. Биз качан ишкерлерге жеңилдик берип туруп, сен ишин кыл, салыгыңды төлө, ушул эч кандай мыйзамды адам өмүрүнө зыян келтирген нерседен кылба дагы, мыйзамды ишин кыла бер дегенде гана бизде кичи жана орто бизнес өнүгөт. Ошондо биздин орто слоюбуз көбөйөт да, анан баягы шайлоодо сатылгандар дагы жок болот. Анткени кээ бир убакта аргас болуп атат. Ойлоп көрсөңүз, эгер бир ишкер иштеп үйүнө ай сайын 50 миң, 60 миң акча алып келип атса, ал эч качан 2 миң сомго сатылбайт да шайлоодочу. Ошол биз ошого шарт түзүп бере албай атабыз. Өнүккөн мамлекеттерде ошол орто слой деп коет, средний слой. Ошо канча көп болсо алар өкмөттү көзөмөлдөйт, сатылбайт, катуу талап кылат, ар өкмөт алар менен эсептешет да. А кээ бир авторитардык мамлекеттер кайра ошону өнүктүрбөй, алар эртең бизден талап кылып, бизди коркутуп, бизди кууп чыкпасын, алмаштырып койбосун, ошол нерсеге барбайт да. Биз негизги нерсебиз ошого барыш керек. Анткени биздин улуттун характеринин ушундай жакшы нерсе бар да. Мен дүйнөнүн бир 30 мамлекетин кыдырып келдим. Барганда көптөгөн кыргыз жигиттери менен, студенттер менен жолугам, окуткан мугалимдери, иштеген коллектив баары мактайт да. Булар Кыргызстандан келген жигиттер скромный болот, анан жаңы нерсени тез өздөштүрөт депчи. Бул жакшы сапат да. Анан бизде мен ойлойм, ошондой жеңилдик берип, эркиндик берсек, биз 2-3 жылда эле бир жакшы мындай жакшы өнүккөн мына кошуна мамлекеттин алдыга өткөн экономиканы тургуза алабыз. Тилекке каршы ошого бизди түшүнгөн өкмөтүбүзгө алып келе албай атабыз дейм. Ал жогорку кеңеш дагы күнөөлүү, башка да бир акыркы 4-5 премьер-министр менен иштедик биз, бирок ушуну биз айтып жеткире албадык. Бирок кээ бир тармактарда ошого ачык асманга окшогон башка мыйзамдарды киргиздик, бирок бул нерсе менен кыйын экен да. Ошол өкмөт дагы, премьер-министр дагы баары түшүнүп чоң аракет кылганда биз элди 1-2 жылда эле оңдой алсак болмок да. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ушул орто катмар көп болсо, ошондо мамлекетти көзөмөлдөйт, сатылгандар аз болот, добушун саткандар деп. Анан сиздин жеке байкооңузда азыр бизде орто катмар канча пайызды түзөт? Негизи критикалык масса деп коет экен, бул 10-15% болуш керек экен. Биз акыркы жолу эсептегенде бизде 4-5% болуп калыптыр. Бул жакшы нерсе. Анткени мен акыркы ошо шайлоолордогу, референдумдагы баягы элдердин добуш бергенин кылып, эми өзүбүзчө биз өзүбүздүн балл пикирлеште менен эсептеп көрдүк. Азыр бизде 4-5% болуп калыптыр. Бул акыркы 5-6 жылда 2-3% көбөйүптүр. Мен ойлойм, ушул менен кете берсек, анткени эл дагы көрүп атат, бааны баалап атат, башка болуп атат. Бизде эң жакшы нерсе сөз эркиндиги бар. Хотя бы ушул мына 5-чакырылыштаям мурунку Жээнбеков маалында, Атамбаев маалында аракет кылышып, баягы сөз эркиндигин башканы чек кою боюнча мыйзамдар болгондо бир өткөрүп өтпөдү. Ушуну кармап калсак, сөз эркиндиги аркылуу элге көбүрөөк маалымат жетип, элге көбүрөөк көзөмөл кылып, маалымат турса, элде ошол критический масса көбөйө берет да. Азыр бир ушу 5% бар деп ишенип атабыз да. Буюрса бул дагы көбөйсө, негизи эле өнүккөн мамлекеттерде 10% түзөт экен да. 10% критикалык масса болгондо, ал аркасынан калган массаны эричтип кете алат экен да. Демек дагы бир 10 жылдай убакыт керек. 10 жыл көп го, биз 5 жыл деп үмүт кылып атабыз. Анткени акыркы убакытта тезирээк өнүгөт да. Түшүнүктүү. Анан ошол сиз кыргызча китептердин көбүсүнө, ошол башка китептерден, башка тилдеги китептердин кыргызча которулусуна дагы салым кошуп жүргөнүңүздү билебиз. Анан сиз ошол саясатчылардын арасында китепти көп белек кылган бир адатыңыз бар экенин дагы билебиз. Анан негизи эле ошол кыргыздар бири-бирине китеп берүү, китепти белекке берүү маданиятын өнүктүрсө, бул бизге эмне алып келет? Бул эң чоң нерсе алып келет. Анткени айтат го, жакшы адам болуунун эки жолу бар дейт. Биринчиси жакшы адамдар менен чөйрөдө, ошолордун чөйрөсүндө болуу, экинчи жакшы китептерди окуу. Анткени китепти ошол автор 3 жыл, 5 жыл жазат да. Окуган адам ошол акылын 1 айда үйрөнө алат да. Бул сонун нерсе да. Анан адам китеп окуган сайын адам мээси курчуйт.
анан адамда баягы сынчыл көз караш пайда боло баштайт да. Анткени бизде эмне болуп атат? Бизде ошол шайлоодо башкада элди алдап кетип атпайбы? Көбүнчө анда сынчыл көз караш жок да, оңой эле алданып калат да, сынчыл көз караш. Ошол нерсе болот. Анан китепте мисалы үчүн мен ушу бир китеп жөнүндө айтып берейин. Джефф Лири деген адам бизде иштеп калды жогорку кеңеште. Анан мурунда иштеп кеткен экен. Биз ошол бир проект жок иштеп калдык. Анан ал бир англисче китеп жазган. Кыргызча которгондо Темир тордун артында эки тагдыр Азамат Алтай жана Чыңгыз Айтматов жөнүндө. Анан бул китебин кыргызстандыктар, жарандар баары ашар жолу менен кылып чыгарып кыргызча которду да. Бул китепти мен дагы ушу көп адамдарга сунуштап сурагандар көп болду. Ушул китептин мен 2020-жылдагы мага эң көп таасир берген китеп дедим. Бул китепте биз Кыргызстанда эгемендүүлүк менен эркиндиктин баасын биле алдык да, ушу китеп аркылуу мен өзүм. Анткени ушул китепте ачык-ачык көрсөтүп бериптир. Айтматов чыгармалар менен эмне айткысы келген ошол убакта, анан эмне болду деп туруп, Кыргызстанда бир дагы сынчыл адамдардын ушу жазганын окуй албадым да. Анан бул китепти окуганда мен көп адамдарга бердим, сурагандар болду. Азыр ушу китепти биз Эмиль Үмүталиев менен бир 3000 чыгарып туруп, ар бир мектептеги тарых мугалимине жеткенге аракет кылып атабыз. Анткени бизде эгемендүүлүк 91-Советтер Союзу кыйрап калды дагы, бекер келип калгандай болду да. Бизге келип калып, ошонун паркын сезбей атабыз. А бирок Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай экөө эки жакта туруп алып, бири океандын арагында, бири бул жакта эгемендүүлүк үчүн кантип күрөшкөнүн, кандай кыйынчылыктарды көргөнүн бул китепте ачык көрсөтүп берет да. Мына ошондо биз анан ошо китептин акыркы беттеринде мен кадимгидей көзүмө жаш келип ыйлагам да, толкунданып ушул китеп. Анан азыр ушул китепти дагы көбүрөөк чыгарганга аракет кылып атабыз. Анткени ошол китептер аркылуу биз көбүрөөк элге ошол баягы эркиндикти, эгемендүүлүктү өзүнүн бул жараткан адам кылып жараткандайын кандай кызмат кылып, кандай кылып жашап өтүш керек деген нерсени түшүнүп баштабыз да. Анан ушул китеп боюнча дагы анан биз окуп, мен көп эле китеп адамдарга бердим, бирок кийин сурасам окубаптыр биздин кээ бир саясатчылар. Анан ойлонуп бир жолу ошо Эмиль Үмүталиев, Чубак Ажы раматылык болуп чогуу отуруп, анан ушу китепти кино кылып тартпайлыбы деп бир ой келди эле. Анан ал Чубак Ажы айтып калды, мен да окудум бул китепти, чоң таасир берди, мен да кошулайын да. Анан биз бирок ушул биздин бир кызыбыз Америкада Голливудда бир режиссерлук окуп атыптыр. Анан ал кызга чакырып сүйлөшүп көрдүк эле, суммасын өтө көп айтты. Анан бирок биз ойлонуп атабыз, дагы эле оюбуз бар. Эгер ушундай чыгарып алсак дагы жакшы болот. Анткени масса эл азыр китеп окуп атат да, бирок кино аркылуу жеткизип келсе ойлонот да көп нерсе. Анткени биз элдерге сезимин ойготуп, бул өлкө биздики гана, бул кыргыздардын гана өлкөсү, бизге кыргызстандыктардан башка эч ким бизге күйбөйт, эч ким жардам бере албайт. Бул өлкөнү келечекте балдарыбыз жакшы жашаш үчүн ар бирибиз өзүбүз күрөшүп, ар бирибиз каерде болойлу, кандай болбой салымын кошсок гана өлкө өнүгөт. Үй бүлөдө деле ар бир ата эне эгер ыймандуу жүрөгүндө өлкөгө сезими болуп, сүйүү сезим болгон баланы тарбияса, бул өлкөгө кошкон салымы деген нерсени жеткиришибиз керек болуп атат да. Биз баары эл күтүп атпайбы? Качан жакшы президент келет, качан жакшы премьер-министр, качан жакшы депутат, качан заман оңдойт деп. Алар оңдой албайт, тилек каршы. Эл өзү жапырт кирип туруп, ар бир адам бул менин өлкөм, мен өзүм бүгүн мен өлкөмүн өнүгүшү үчүн эмне кыла алдым? Эмне салым кошо алдым деген нерсе менен ойлонуп, күнүгө бир жакшы кылсак, келип чоң иш болот да, өлкөбүз өнүгөт да. Тилекке каршы ошону жеткире албай атабыз. Мен ойлойм, мына ушул окшогон нерселер болсо, азыр эми дагы жакшы нерсебиз биздин ушул сыртта окуган, мына бүгүн тополоң болуп атпайбы, сапат деп ар кандай сөздөр болуп атат. Ушул сапат аркылуу биздин балдарыбыз дүйнөгө чыгып атпайбы? Эми ал түрк болобу, башка болобу биздин жаран. Ошо түрк болсо дагы Кыргызстанга эгемендүүлүк алгандан ушулар келип, биздин элге жөнөкөй элге жардам берип, тил үйрөтүп, сыртка чыгып дүйнөдөгү эң алдын компанияда иштеп аткан балдар ушул мектеп аркылуу чыкпадыбы? Мына ушунда биз үнүбүздү биргизбей качан биргизебиз? Ушул нерседе биз жеңилип эл унчукпай туруп берсе, анда бизде өнүгүү болбойт, келечек болбойт деген нерсе да. Мына ошол нерсе үчүн мен ойлойм, биз баарыбыз ойлонуп, кандай бийлик болсо ham Кыргызстанда сөзсүз эл менен эсептешет. Ошон үчүн мен баарын чакырып кетет элем. Ушундай кыйын убактарда бул эгемендүүлүк алгандан кийин дагы бул чоң окуялардын бири болуп калат тарыхта. Ушундай эл өзүнүн биримдигин көрсөтүп, бийликтен болобу, башкалардан болобу катуу талап кылып, эгер бул ким кылды, кандай кылды, тез арада ушул адамдардын табылышын талап кыла албасак, анда биздин өлкөбүздүн келечегине күмөн да. Ушундай кыйын учурларда ошол эле граждандык коом, ошол эле интеллигенция деген өзүнүн биздин акылдуулар, башкалар баары биригип катуу талап кылып чогуу туруш керек. Мына ошондо кандай күч болобу, сырткы күч болобу, ички биздин душмандарыбыз болобу, бизди жакшылыкка адамдар болобу, алар коркот биз менен, эсептешет. Кой, кыргыз эли бундайда бириктирет да, бир күч болуп, булар жакшылыкты сактап калат деген нерсени биз жеткире алышыбыз керек да. Сынчыл ой жүгүртүү керек дедиңиз. Ошол сынчыл ой жүгүртүүгө багыттаган дагы кайсы китептерди сунуштап кетет элеңиз бизди угуп жаткан угармандарга?
сынчыл ой жүгүртүү боюнча азыр акыркы убакта Эмин Үмүталиевдин кызынын китеби чыкты, эмоционал интеллект деген. Бул кыргызча, орусча, анан англисче чыгат да. Ушул китеп боюнча азыр жакшы неме ойлор кетип атат. Анан сынчыл ой жүгүртүү боюнча тилекке каршы кыргызча китептер өтө аз болуп атат, которулуп атат. Анан ошол мен ошо баягы Джефф Линнин китебин айтып кетет элем. Анан акыркы убакта баягы Кылычты самурай чыкты. Бул жерде негизги максаты адам ар дайым жаңыланып, окуп, жаңыланып турбаса, өзгөрүп турбаса, турмушта калып калат деген нерсе. Анан бир орусча жакшы китеп бар, кыргызча чыга элек, бул Гарварддын профессору жазган «У нас все не так» деген китеп бар. Бул жерде дагы суулардын мисалында көрсөткөндө, эгер ар бир коом ар дайым жаңыланып, жакшы нерсеге алып турбаса, ал коом урап кетет деген нерсе бар да. Ошол китептерди сунуштайт элем. Анан негизи эле бизде азыр жаштарга, биздин жаштарыбыздын эң чоң кемчилиги үй бүлө бюджетин түзө албайт да. Мисалы үчүн иштейт, айлык алат, айлык алгандан кийин 10-15 күндө акчасын жок кылып, анан кийин карыз сурап калат кээде мамлекеттик иште иштегендерчи. Биздин мектепте эң жаман, эң кемчиликтерибиздин бири ошол бюджетти, финанс жактан үйрөтпөйбүз. Бул боюнча баягы «Самый богатый человек Вавилона» деген китеп, бул баары эң популярдуу, анан кыргызчасы да которулуп, ошону окуса, адамдар өзүнүн үй бүлөлүк бюджетин түзө алат да, ушул нерсе. Анан негизги нерсе сынчыл ой жүгүртүүнү көбүрөөк үйрөтүш үчүн биз мектепке сунуш кылып келе атабыз. Тилекке каршы ушу билим берүү министрлерин айтып макул деп киргизе албай атабыз. Биз мектептерге тандоо мүмкүнчүлүгүн беришибиз керек. 9-10, 11 класска. Мисалы үчүн биз Финляндияга барып келдик, мына 3 жыл мурун ошол убакта билим берүү министрин алып барып келдик. Финляндияда 7-класстан баштап баланы алып келет дагы, анан балага кийинки 14 сабак болсо 7-өн тандатат. Тандаш үчүн бала менен ата энеси, мектептин мугалими, анан бала психологу, бала төртөө катышат дагы, психолог баладан тест өткөзөт. Анан баланын шыгын ачып берет да. Ошо шыгына карап туруп сабак тандайт, ошо кийин ошо кесип менен кетет. Ошо бала кийин эң ийгиликтүү бала болот да. Негизи эле жараткан Алла Таала ар бир баланы таланттуу кылып жаратат экен да. Мектеп менен ата эненин милдети ошо шыгын ачып берүү. Биз эмне кылабыз? Балдарды кичинесинен баштап басынтып, сен аралашпа, унчукпа, сен билбейсиң, мен билем деп жүрүп шыгын жаап коет экенбиз да. Эгер биз ар бир баланын шыгын ача алсак, биздин өлкөнүн негизги байлыгы биздин адамдарыбыз да. Мына ошондо ошо балдар өлкөнү өнүгө турган болот да. Эми азыр жеке менчик мектептерде бул жакшы кетип атат. Жеке менчик мектептерде ошондой психологдор пайда болду. Алар иштеп атат, анан ошо маселелерге сынчыл ой жүгүртүү боюнча сабактарды, кружоктор өткөрүп атат. Мамлекеттик мектептерге да киргизип алсак, бул биздеги ошол сапаттуу билим берип, анан бизде келечекте ийгиликтүү балдар көбүрөөк болушуна салым кошо алат элек да. Анан ушул сизди жакындан билгендер шакирт даярдоого, ушул шакирт тандоого мындай өзгөчө көңүл бурат деп айтып калышат. Сиз өзүңүзгө шакирт мисалы мындай үйрөткөндө, шакиртиңизге үйрөткөндө эмнелерди мындай эсепке аласыз, эмнелерге маани бересиз? Мен жаңы депутат болгондо ошондой ниет кылган элем да. 5 жыл депутат болсом, жылына 2ден болсо бир 10 баланы үйрөтүп чыгарайын деп. Анан 10 бала эмес, азыр 11 бала иштеп атат, суроо гузарды. Эң биринчи алар ошол жардамчы болгондо, мен менен кошо жүргөндө, ошол мен мага жардамчы эмес, ошол мен кирген маселелерди кошо билсин деп, мен переговорлорго, комитеттин жыйындарына бирөө менен жолукканда сөз жаныма алып жүрдүм, анткени алар ичинен көрө билсин депчи. Анткени булар ушул жерде жогорку кеңеште жүрүп, мен эл аралык уюмдар менен, элчилер менен, комитеттин отурумдарында кылган нерсени башка эч жеринен ала албайт да. Китептен да окуя албайт. Чоң тажрыйба да. Азыр мына ар тармакта иштеп атышат. Мамлекет тармакта иштеп, ошол жакшы көрүнгө жолуккан сайын ушул жакшы сөздөрүн айтып, ырашчылыгын айтышат. Негизги нерсе эң биринчи адам болуш керек. Эң биринчи кезекте адамгерчиликтик сапатты жогору коюш керек. Мүмкүн болсо, колунан келсе ар дайым адамдарга жакшылык кылып, билген нерсесин үйрөтө билиш керек. Экинчиден, ар бир чечим чыгарып атканда биринчи жалпы адамдардын өлкөнүн кызыкчылыгын карап, анан чечим кабыл алыш керек. Ушул нерсени мен башынан айтып келдим, көбү кабыл алып иштеп атышат. Кандай чечим кабыл алып атканда дагы бул жалпы өлкөгө, жалпы биздин жарандарга, элибизге канчалык пайдасы тиет, зыяны бар. Ошо менен чечим кабыл алса, ал адам алдыга келет да. Шакиртти тандаганда эмнесине көңүл бурасыз? Мен биринчи конкурс, жаңы депутат болгондо конкурс жарыялап, мага 7 бала келген. Анан акырында 2 бала келди. Бир бала мурунда иштеген тажрыйбасы бар экен, бирок экинчи баланын тажрыйбасы бар. Анан ал китеп окугандан кайсы китепти окугансың? Брайан Трейсинин китебин окудум деди. Анан сурасам айтып берди, анан ошо бала утуп кетти да, китеп окугандыгынанчы. Анан кийин көп жолу айтты, мен ошо Брайан Трейси менен жогорку кеңешке кирип калдым депчи. Эми китеп окуп, анан ошо китепти түшүнө билген, ошондон жакшы нерсе ала алган бала изденет, жаңыланат, өзүнө бир пайда алып келет да.
Анан ошол биздин эфирибиздин убакыты дагы жыйынтыкталып бараткан экен. Акыркы суроо болсун. Быйыл эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы. Анан ошол сиз өзүңүзгө суроо берип, эгемендүүлүк, 30 жылдык эгемендүүлүк мага эмне берди дегенде сизге кандай ойлор келет? 30 жылдык эгемендүүлүк бизге эң биринчи эркиндик берди да. Советтик Союздун маалында Чыңгыз Айтматов кылым карта бир күндө маңкурт жөнүндө жазганда бул эскерткен. Бул Советтер Союзу бизди барып маңкурт кылат, динибизди жок кылып атат, улутубузду да жок кылат, баарыбыз орус тилинде сүйлөп калабыз, тилибиз да жок болот деп. Мына ошонун зыянын дагы көрүп атпайбыз, тилибиздин кыйынчылыктарынчы. Бизге эркиндик берип, өзүнүн улутубузду, өзүнүн өлкөбүз калыптанып калды. Бирок ушуну биз азыркы убакта канчалык түшүнүп, ушуну биз бекемдеп атабыз, бул чоң маселе да. Дагы эле 30 жылда биз эгемендүүлүк алдык, ооба. Бизге жараткан насип кылып, бизге мындай оңой келип калды. Бирок аны канчалык деңгээлде биз бүтүндөп, ошону бекемдеп атабыз. Ушул нерсе боюнча көбүрөөк ой толгойлорго алып келет да. Абдывахап мырза, бизге убактыңызды бөлүп, келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге да. Кадырман угармандар, ушуну менен биздин баарын сүйлөшөбүз программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев мырза болду. Ал эми эфирде мен Орозгүл Арстанова алып бардым. Биздин эфирдин кайталоосун сиздер Марал радиосунун YouTube каналынан көрүп алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы.